Саламатсызбы? Коронавирус илдети коомчулук арасында кайсы бир деңгээлде коркунуч сезимин жана тынчсызданууну пайда кылууда. Улууларга караганда өзгөчө балдар үчүн оор. Себеби айланада болуп жаткан кырдаал боюнча таратылган маалыматтын чын төгүнүн айырмалай алышпайт. Андыктан стресс, коркунуч жана тынчсызданууга өзгөчө дуушар болушу мүмкүн. Алгач ата-эне өзү кырдаалды туура түшүнүп, так маалыматты кабыл алуусу шарт. Бүгүн биз сиздерге балдарыңыз менен коронавирус тууралуу кантип туура маек куруу керектигин айтып беребиз. Ошондой эле ата-энелерди тынчсыздандырган суроолорго жооп ала аласыз. Балдар менен коронавирус тууралуу маалыматты кантип туура баштоо керек? Анткени балдарды жөн жерден коркутуп алуудан корком. Балдарыңызды бул темада маек курууга чакырыңыз. Аларда бул илдет жөнүндө канчалык маалыматы бар экенин сураңыз да жообуна кулак салыңыз. Эгер балаңыздын тынчсыздануусу же тескерисинче кызыгуусу артып жатканын көрсөңүз, анда биринчи өзүнүн коркунуч сезимдери тууралуу же эмнени билгиси келгенин айтып берсин. Ошол учурда көңүл буруп угуп жатканыңызды көрсөтүңүз. Сиз менен дайыма маек кура ала турганын билүүсү зарыл. Маекти тынч жана жайдары абалда жүргүзүү туура. Эгер өзүңүз бушайман болуп жатсаңыз, анда алгач тынчтаныңыз. Коронавирус тууралуу маалымат тастыкталган, так жана балага түшүнүктүү болушу керек. Акырын жана көңүл көтөрүңкү сүйлөшүү кажет. Мисалы, төмөнкүдө түшүндүрсөңөр болот. Дүйнөдө өтө көп вирус бар жана биз кээде андан ооруп калабыз. Бирок биздин организм вирус менен күрөшүп, ага туруштук бере алат. Коронавирус тууралуу көп айтылып жатканынын себеби ал дүйнө жүзүнө тездик менен тарап жана биз үчүн жаңы илдет болуп жатат. Аталган вируска каршы азырынча дары-дармек же вакцина ойлонуп табыла элек. Эң башкысы, балаңыз менен сүйлөшүп жатканда аны коркутуп же оюн чаташтыруучу ашыкча маалыматтарды айтуудан алыс болуңуз. Коронавирус тууралуу тынымсыз берилип жаткан жаңылыктар балдарда тынчсыздануу жана коркунуч сезимин пайда кылуусу мүмкүн. Өспүрүмдөрдүн өздүк маалымат булактары бар. Ата-энелерине караганда досторуна көбүрөөк ишенишет. Андыктан аларды ишендирүүчү так аргументтер керек. Изилдөөлөрдүн жүрүшү тууралуу маалыматтарды жана вакцинаны ойлоп табуу кандай жүрүп жатканын билүү зарыл. Ушул эле маалыматтарды балаңыз менен биргеликте издесеңиз, андан да жакшы. Мен балам коронавирус тууралуу сүйлөшүүнү каалабай жатат. Маек курууга кантип макул кылса болот? Эң башкысы баланы маек курууга мажбурлабаңыз. Вирустун жайылып кетүүсүнүн алдын алып, коомчулуктун коопсуздугун камсыздаган саламаттык сактоо кызматкерлери, илимпоздор жана ыктыярчыларга байланыштуу кызыктуу окуялар менен бөлүшүңүз. Сүрөт тартуу, аңгеме айтуу же ушул сыяктуу башка ыкмалар балаңыздын ачылып, маекке катышуусуна кызыктырганга жардам берет. Вирусту ойноп, кол менен жасап, сүрөткө тартып, ал тууралуу жомок, ырсаптарын жана аңгемелерди ойлоп табыңыздар. Аны менен достошуп, аны багындыруу керек. Эгер балдарыңыздарда кандайдыр бир суроолор пайда болсо, силерге кайрыла алаарын түшүндүрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Коронавирус тууралуу неберемде эч кандай түшүнүк жок. Кантип сөз баштайм? Дүйнө жүзүндө жана биздин мамлекетте болуп жаткан кырдаалды баладан жашырыш кереги жок. Ал баары бир телевизордон, радиодон же башка адамдардан угат. Андыктан анын кызыгуусун канааттандырып, кабардар кылуу менен анын тынчсыздануусун басаңдаткан туура. Бирок дагы бир жолу эскерте кетсек, жалаң гана фактыларга токтолуп, коркунучтуу же өлүмгө алып келүүчү деген сөздөрдү колдонбоңуз. Эгер балдарыңыз тынч жүргөнүн көрсөңүз, анда аларга гигиенаны сактоонун жөнөкөй жолдорун түшүндүрүп бериңиз. Балдарга гигиена эрежелерин сактоо өтө маанилүү экендигин коркутуп, үркүтпөй кантип түшүндүрүүгө болот?
Ооба, жаңы вирус пайда болгонун балаңызга айтыңыз. Ага каршы дары азырынча жок болгону менен дүйнөдөгү дарыгерлер жана илимпоздордун баары илдетти айыктыруунун үстүндө иштеп жатканын да кошумчалаңыз. Балдарды жөн гана тынчтандыруу маанилүү эмес. Ошондой эле алардан көп нерсе көз каранды экенин түшүндүрүү керек. Жуктуруп алуу коркунучун төмөндөтүү үчүн конкреттүү кадамдарды аткарууга үйрөтүү зарыл. Аны менен балдар абалды колго алып, өзүн гана эмес, ата-энесин да инфекциядан коргой аларын сезишет. Мындай деп айтсаңар болот: сени да мени да вирустардан коргоп, дени сак бойдон калтыруучу нерселер бар. Мисалы, сен тез-тезден колуңду жууп турсаң болот. Баланы бир нерсе кылууга мажбурлабаңыз жана колун жуубаганы үчүн тилдебеңиз. Өзүңүз үлгү көрсөтүп, балдар менен чогуу жасасаңыз, андан да жакшы. Коронавирус тууралуу балам сурап калса, эгерде жооп бере албай калсам, эмне кылышым керек? Эгер алардын суроолоруна жооп бере албасаңыздар, оюңуздан чыгарбаңыз. ЮНИСЕФ жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын веб-сайттары мыкты маалымат булактар болуп эсептелет. Интернеттеги бардык маалыматтар анык эмес экенин, адистерге гана ишенүү керектигин түшүндүрүңүздөр. Кыскасы, кичинекей балдар коркунучтуу окуяларга ар кандай реакция кылышат. Кээ бири тамашалап күтүүсүз каникулга сүйүнүшсө, башкалары ооруп калуудан коркушат. Бирок бардык балдар ата-энесинин түшүндүрмөсүнө жана колдоосуна муктаж. Убакытты үй бүлөнүн пайдасына өткөрүңүз. Чогуу китеп окуп, жакшы тасмаларды көрүп, өзүңүздөрдү өнүктүрүңүздөр. Мунун баары бири-бириңиздерге жакын болуп, үй бүлөнүн бекемдөөсүнө жардам берет. Аман болуңуздар.